Андай сонун көк чөптөгү ак шөдөрөм, андан сонун кызгалдак ачса гүлүм. Кечедеги кейиби, жашакууну ак себеби, эки уусунан бул бүгүнкү күн экен туугандар. Ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу коноктор, баарыңыздар бүгүнкү Кыргыз эстрадный артисти, опера артисти Салима Бекмуратова атындагы салтанаттуу залдын ачылышына кош келипсиздер. Келиңиздер, кайрадан биздин таланттуу окуучулар менен биз программабызды уланталы. Мугалимге таазим аттуу чыгарманы биргеликте тыңдайлы, кабыл алыңыздар. Жетекчиси маданияттын мыкты кызматкери Гульбиза Абдрахманова. Садыр Маматов атындагы орто мектебинин таланттуу окуучуларынын аткаруусунда бирге тыңдадык. Кол чап коюңуздар, жетекчиси маданияттын мыкты кызматкери Гульбиза Абдрахманова.
Абдрахманова Рашид Турбеков. Азыр алгач сөз кезегин Садык Маматов атындагы орто мектебинин директору Орозбаева Тилякан Тургунбаевнага берилет. Сахнаға келип койсоңуз. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары Айжан Мамаевна, Майрамбек Тентимишевич жана Нуржан Абдраимовна, ушул бүгүнкү биздин иш-чаранын маңызы, максаты негизи президентибиз Садыр Нуркожоевичтин номер 1 инсандын руханий адеп ахлагын өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү, номер 157 улуттук нарк жөнүндөгү жарлыктарын ишке ашыруу максатында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Негизги идея ушул залды шаардын жардамы менен бюджеттен ажыратылган миллиондук чыгым кеткенден кийин жөн эле ачып коюу туура эмес деп эсептеп, ушундай уюткулуу кыргыз улутундагы болгондо дагы ушул кичинекей чакан айылдан Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлдеги масштабта өзүнүн таң каларлык үндөрү менен кубул жуткан эжебиз Салима Бекмуратова Сайыт кызы Бекмуратова эжебиздин атын ыйгарып коюуну туура деп таптык. Бул идеяны мен өмүрлүк жолдошум искусствонун адамы болгондуктан Кабыл Кудайкулов Сарай айыл өкмөтүндөгү маданият үйүн ачканда, анын бир тууган энеси Казбек деген киши келип, архивдеги сүрөттөрүн баарын тапшырып, андан ашкандарын каяка алып барышын билбей атам деп. Ошондуктан мен ойлодум, биздин окуучулар ушундай биздин айылыбызда асыл ушундай инсандар өтүп эстен чыгып кетпес үчүн биздин улуттун наркы, кадыр баркы ушул маданият менен өсүп келген деген тарбияны балдарга берүү максатында биринчи оболу жетекчиликтен, анан ата-энелерден, коомчулуктан, депутаттардан, коллегаларым менен кошо ушул иштин башын ачып алып, анан окуучуларыбызга экинчи этаптагы концерттик программа тарбиялык сааттарыбызды өтөбүз деген мааниде сиздерди чакырып отурабыз. Сиздерге рахмат. Ушундай маарекеге келип бүгүн баарыңыздар биздин кубанычыбызды кошо бөлүшүп отурасыздар. Негизинен эркин айылда азыр көрдүңүздөр баарыңыздар жандуу үн менен бар эле. Демек артында келе жаткандагы ушундай бир уулдарыбыз, кыздарыбыз дүйнөнү дөңгөрөткөн бир балдар чыкса экен деген негизги максатыбыз ишке ашсын. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук, үй бүлөңүздөрдө бакубатчылык болсун. Биздин ушул балдарыбыз келечекте улутубуздун кадыр баркын, наркын баалай билген, асыл адамдарды урматтай билген, артыбызда калган урпактарыбыз дайым ушундай бир уюткулуу кыргыз элинин улутун даңазалаган жаштар чыксын демекчимин. Баарыңыздар кош келипсиздер. Ырашылык билдиребиз, бар болуңуз. Келиңиздер анда эмесе, биздин сыйлуу конокторубузга сөз кезегин ыйгаралы. Эң алгач Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин орун басары Куланова Айжан Мамаевна. Ошондой эле Кара Суу шаарынын мэри Майрамбек Тентимишевич мырза келип койсоңуз. Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгынын милдетин аткаруучу Исанов Сүйүнбай Тургунбаевич сахнага келип койсоңуз сөз кезегине. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, жана ушул Садык Маматов атындагы орто мектебинин жалпы жамааты, ата-энелер, коомчулуктун өкүлдөрү, студенттер отурат. Баарыңыздарды бүгүнкү жакшынакай маанайлуу майрамдык салтанат менен чын дилимден куттуктайм. Ошондой эле баарыңыздарды Кара Суу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы аким Табалдиев Канат Касеновичтин жылуу саламын айткым келет. Бүгүн жакшынакай салтанат, жакшы күн. Ар бир адам өзү аракет жасаса баардык иштен өтөсүнөн чыкса болот да. Аракет кылса берекет дейт. Мына ушул залды дагы ушундай идеяны көтөрүп, ата-энелер колдоп, ошондой эле ошо Кара Суу шаарынын мэри дагы колдоп, сиздердин ушул зал дайыма балдардын бир чыгармачылык кечелерин коюуга жана мектеп бир эле окуу тарбия процессин
дегенде окуу жана тарбия деген кошо кетет. Ошондуктан бул жерде дайыма тарбиялык сааттар, ачык сааттар, салтанаттуу иш-чаралар, даталуу күндөргө карата бир топ ар түрдүү темаларда иш-чаралар ушул залда өтүп турат. Эгерде ушундай зал жаркырап, жакшынакай болуп, бир уют болуп, жакшынакай маанайды тартуулап турса, бул жерде дагы окуучулардын дагы маанайы ошого карата көтөрүлөт. Мына аркада мына араңыздарда ата-энелер турат. Ата-энелер да ушундай иш-чараларга келсе кубанышат. Жылуу болсо, бир жакшынакай маанайды тартуулап турса, бул деген жакшы мындай саамалык да. Анан мен айтат элем, бул мектеп Карас районунда ошо 100дөн ашык мектеп болсо, Садык Маматов атындагы орто мектеп алдыңкы мектептердин катарын толуктайт. Ар бир ушул окуу тарбия процессин жүргүзүүдө дайыма райондук, облустук, республикалык масштабта өтө турган кароо сынактарга абдан активдүү катышкан жаман. Ошондой эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2024 жылы мыкты мугалим кароо сынагында дагы ийгиликтүү катышып, биздин ушул мектептин бир мугалими республикалык кароо сынакка катышып келди. Бул деген биринчи орун ала албаса дагы, бирок ошол жерге республикага чейин жетип катышып келгендин өзү чоң эркек деп ойлойм. Абдан жакшы саамалыктар болуп атат. Мектепте мен белгилей кетчү да бир жагдай, ушул балдар чыгармачылык борбору тарабынан дайыма бир топ иш-чаралар өткөрүлөт. Ушул мектептин балдарына басым жасалат да. Мугалимдердин август кеңешмесине карата ошондой эле баардык ушул облустук иш-чараларда Садык Маматов атындагы орто мектебинин окуучулары активдүү катышат. Алыстыгына карабай Ош билим берүү институту дагы, Карас райондук билим берүү бөлүмү дагы, балдар чыгармачылык борбору дагы ушул мектептин окуучулары катышпаган бир дагы иш-чара жок. Ошон үчүн бул жерде мен мугалимдерге, албетте мугалимдерге кайтарым байланыштарды берип турган ата-энелерге дагы ыраазычылык билдирем. Баланы үйдөн башын сылап, жакшынакай кийинтип, курсагын тойгозуп, сабагын аткартып, маанайын көтөрүп мектепке жөнөтүп турган бул ата-эне болот. Ошондуктан ар дайым ата-энелерден кол үзбөңүздөр. Бул жерде ата-энелер да активдүү деп ойлойм. Ошондуктан мектепке бул чоң жардам болот. Дагы баса айтып коючу нерсе, жаныңыздарда коңшулаш балдар бакчасы иштейт. Бул дагы өзүнүн окуу тарбия процессин өзүнүн угунда жүргүзүп атат. Бул жерден тарбияланган балдар кайра эле сиздерге чыгып, ушул мектеп окуучусуна айланып атат. Салима Бекмуратова эжебиздин мына жакшынакай сөз жазылып турат. Эжебиз биздин Салима жүрөктөсүз дайыма деп. Ошон үчүн жүрөккө сакташ үчүн жакшы идея болуптур. Эженин түбөлүк аты, адамдын качан аты даңкы калат экен, бир жерге аты коюлса, сөзсүз түрдө аталып жүрөт экен да. Ошондо аябай жакшы бир түбөлүккө аты сакталып калат экен. Аты коюлганы бул залга абдан жакшы болуптур. Дагы бир киши жөнүндө айтып кетпесем болбойт. Биздин Гүлпиз айым дайыма ушул баардык райондук, облустук, республикалык иш-чараларга активдүү катышып, мына бүгүн дагы бир эжеке чыкты. Эжекенин атын Гүлайым. Гүлайым экөө дайыма баардык иш-чараларда сонун балдарды даярдап, таптап алып барышат. Балдарды караңыздарчы, мындай тирүү жандуу үн менен чыгарып атат эме, музыкалык аспаптын жардамы менен. Абдан жакшы. Балдарга көңүл бөлүш керек. Балдарды сөзсүз эле математика, биология, англис тили, кыргыз тилин окута бербей, баланын бир тараптан шыгын дагы өстүрүп, сөзсүз түрдө бул шыгына шык кошуш керек. Балдар баардык тараптан өнүгүүгө мындай далалат жасаш керек да. Окуш дагы керек, бийге да үйрөнүш керек, комузду да четиш керек. Ушул улуттук аспаптарда ойногонду балдар сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Ошондуктан баарыңыздарды бүгүн ушул залдын ачылышы менен куттуктайм. Айрыкча мектептин жетекчиси Тилакан Орозбаева, сиз алгач сизди ошо жергиликтүү кеңештин депутаты болушуңуз менен шаардык депутат ушул мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо жана мугалимдердин ушул шыгына шык кошуп окуучуларга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүүдө талыкпай иштеп, мындан ары дагы мектепте мыкты мектептердин катарына кошушуңузга тилектешмин. Алдыда аябай жакшы биз күткөн жакшы күндөр келатат. Жалпы республикалык тестүрлөө келатат. Алтын тамга артыкчылык аттестатына даярдык келатат. Ошондой эле предметтик олимпиадалар келатат.
ушуларда дагы мыкты жактан озуп чыгасыздар деп мен ишенем. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушалы. Биздин акимдин ыраазычылык каты бар эле, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого жана жаш жеткинчектерге сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүүдө кошкон зор салымы үчүн Кара Суу шаарындагы номер 46 Садык Маматов атындагы орто мектебинин жалпы эмгек жааматына Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Кол койгон Табалдиев Канат Касенович. Сөз Кара Суу шаарынын мэри Майрамбек Тентимишевичке берилет. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын жалпы коноктору, урматтуу Иллахан Турунбаевна, Айжан Мамаевна, Айжан Мамаевна аябай жакшы сөздөрдү айтты. Бул эми негизинен маданиятка биз акыркы күндөрү биз эле эмес, жалпы мамлекет башчылары жакшы өзүндай колдоолорун көргөзүп атат. Бүгүнкү күндө биз баардыгыбыз заман жакшы. Эски ага эжекелер отурат. Заман баардыгынан жетиштүү, бирок биз жан дүйнөбүзгө аз калышыбыз керек да. Жан дүйнөбүздү байытышыбыз керек, урматтуу жетекчилер. Жан дүйнөбүздү байытыш керек. Мындай теманы башкача сүйлөйүн деп өзүм ошондой чечтим да. Себебинде кыйын деп билели. Мен ошол бүгүн чын Иллахан Турунбаевна, Абдел Мырза ушул жердин депутаттары биз мен келгенге 1 жыл болуп калды. Бирок ушул мектепке аябай чукап, жергиликтүү кеңештин депутаттары ушул акча бөлдүрүп, ушул залды жасап атканда эжеке алдыга жакшы максат ниет коюп, ушунун ачылышында сөзсүз өзүңүздөр келип, ачып ушул жакшы ниет кылдым эле. Сарайдагы, мисалы шаардагы маданият үйү да ушул эжекебиздин атынан, ал эми буну дагы ошонун атынан кылып, ушундай балдардын чыгармачылык жактан өнүктүрсөк деген жакшы ниет койдум. Ишиңизге ийгилик, Иллахан Турунбаевна. Мына дагы ушул көпчүлүк ата-энелердин, эмгек жамаатынын атынан дагы көзүнчө дагы куттуктайм. Шаардык кеңешке элдин ишеними менен мурунку сазыста кандай иштеген эл азыр эл таразда эл өзү билет ким кандай иштеп, кимди шайлаш экен. Эл аябай азыр элден өткөн акылдуулар жок. Жакшынакай алдына Абделди, бул эжекебизди дагы жана башка ушул эркинден депутаттарды шайлап алдыңыздар. 5 жылда дагы мындан дагы жакшы иштерди кылат. Эжекебиз Кыргыз эл СССРында эл артист болгон экен, өзү вокалист болгон экен. Бул эми баягы чыгармачылыкта вокалисттер бул оңой эмес, азыр мына фонограмма жоюлуп, мына живой ырдагыла дейт. Тем более живой эмес, бул вокалдар дагы аябай кыйын. Ошондуктан бул эженин эмгеги аябай чоң экен. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегенде, бул эженин аты өчпөйт. Бул жерге да экинчи өмүр жаралып атса, дагы мындан башка дагы аймактарга дагы коюш мүмкүн. Ар дайым ушул мектептин мына чыгармачыл жаш окуучуларына да ийгиликтерди каалайбыз. Маданият сөзсүз керек. Биздин маданият тарых мамлекетти сөзсүз сактайт. Маданиятыбызды билишибиз керек. Сөзсүз Айжан Мамайдын айткандай башка эле предметтер эмес, ушул маданият адамдарына сөзсүз биз колдошубуз керек. Себебинде бул комуз, 3 жыл комузду ойлуп көргөндө кыргызды элестетишет. Ошон үчүн ар дайым заман тынч болсун, шаарда өнүгүү, өсүү болсун. Мектеп жамаатын куттуктайм дагы жолу. Ушул Жакшынакай маданият залы ачылганы менен директорун, урматтуу депутаттарды ушул жерден улуу, ушул эжекебизге окшогон улуу инсандар чыксын. Куттуктайм дагы жолу. Кара Суу шаар аймагынын билим берүү системасын өнүктүрүүгө, жаш муунду тарбиялоодо, окуучулардын билим сапатын жогорулатууга кошкон салымы үчүн номер 46 Садык Маматов атындагы орто мектебинин директору Орозбаева Тилехан Тургунбаевна Кара Суу шаар мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат.
комуз ала келдик. Себебинде комузчулар көп экен да. Көріп тұрыңыздар, андай керемет белектер. Өтпіз айым қабыл алып қойсаңыз. келгенде шықтандырып базарды комуз ода беріп кеткенілер алып келіпсіз рахмат. Учурдан пайдаланып айталы да, билим берүүгө, маданиятка биз ар дайым колдой беребиз. Ким эмне дебесин. Себеби дегенде билими бар бала эртең шаарга кадр болот, областтык, республикалык деңгээлде ошол адам иштейт кадр. Ошон үчүн ар дайым билим берүүгө жетекчилер турат. Маданиятка кайсы учур болсун биз колдойбуз. Мына ушул жердин комуздары ушул менен эле калып кетпейт. Дагы мына депутаттарды шайлап алдыңыздар. Кудай кааласа мына азыр жакшынакай кыздар, балдар жүрөт. Толук мындай ушундай улуттук аспаптар менен толук каржылаганга толук биз колдоо көргөзөбүз. Сөз Карасу райондук билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Сүйүнбай Тургунбаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу Эркин айылынын тургундары, урматтуу коноктор. Жакшы самалга бул өзү дүйнөдө эл аралык масштабта эки тармак танытат да элдичи. Бири спорт болсо, экинчиси маданият. Ошо ыр, би, фольклор, элдик каада салт, ошону колдоп, ушу Эркин айылынын мектебине заңгыраган ушул активный залды эжебиздин атына коюп, ушунчалык колдоо көрсөткөн мэрияга, ушу депутаттарга терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин мына атабыз Сайыт Бекмураттын атына коюлган мектебибиз бар өзү Карасу районунда. Эми эженин аты дагы өчкүс, анткени эженин салымы маданияттагы. Ырлары операдагычы бул түгөлүк да өчпөйт эч качанча. Бул аябай жакшы самалы экен, ушуну колдоп, мына элдерден дагы мына кыздарыңыздарды, балдарыңыздарды азыр көрүп аябай сүйүнүп турамын. Себеби бул келечек муундар биздин мына кургучу эмес экен, кыздарыбыздан ушу балдарыбыздан келечекте дагы Салим эжебиздей, Сайыт абабыздай ырчылар, операчылары, деги эле чыгармачыл адамдар чыгат деп терең ишенич менен баардыгыңыздарды бүгүнкү ушул майрамыңыздар менен куттуктаймын. Анан ушул залдын, активный залдын, деги эле мектептин келечеги кең болсун, балдарыбыздын да келечеги кең болсун. Ушул тарбиялап өстүрүп жаткан сиңдилери мына ачыгын айтайын, Гүлпиз эжеке, азыр айтылган Гүл эжекелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары буюрса республикага, чет өлкөгө тааныла турган кыргыз маданиятын, улуттук каада салтыбызды жайылта турган келечекте муундар чыгат деп терең ишенип кетемин. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кадарканын улугу конвертте куругу дейт. Биз куругу көтөрүп келдик. Ушул активный залды мындан ары дагы байытып, музейдин келечегин кең кылып, кеңейтип, ушул колдоо көрсөтүү максатында мектептин директоруна буйрук рухсат этилди. Тунаркы кадыр баркы маданиятта. Кыргыз элинин ажарлуу айымы, кыргыз маданиятынын эң жаркын өкүлү, уникалдуу талант эң мыкты аткаруучу Бекмуратова Салима Саидовна 1932 Ош облусунун Карасу районунун Эркин айылында музыканттын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Анын атасы белгилүү кылкыякчы Сайыт Бекмуратов болгон. Петр Шубин Борбордон Бекмуратовдордун үйүнө келип, алардын кыргыз филармониясында иштөөнү сунуш кылат. Ошентип Сайыт жубайы Уулча менен кызы Салиманы алып Фрунзе, азыркы Бишкек шаарына багыт алат. Ал жерде кыякчы композитор катары узак жана кызыктуу жолду басып өткөн. Кылкыяк менен чоордун кереметтүү үндөрүн тынымсыз угуп чоңойгон Салима бала кезинен атасынын ырларын көп угуп, келечекте ырчы болууну кыялданган. Мектептерде, кечелерде, концерттерде, шаардык олимпиадаларда биринчи орунду ээлеп жүргөн.
оркестрдин жылдызы. 1941-жылы Фрунзедеги Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык училищесине кабыл алынып, окуу жайды кызыл диплом менен бүтүргөн. Андан ары билимин жогорулатып, Москва шаарындагы Петр Ильич Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториясына сынак аркылуу өтүп, 1952-жылы эң жакшы баалар менен ийгиликтүү аяктаган. Кыргыз опера жана балет театрында алдыңкы вокалист катары иштеп баштаган. Алтын үндүү, таланттуу кыргыз кызы Россиянын концерттик залында ырларын тартуулап, көптөгөн элдердин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Чет элдик мамлекеттерде Украина, Белоруссия, Румыния, Польша, Болгария, Прибалтика жана ошондой эле Орто Азиянын сахналарында ырдап, атак-даңкка жетип белгилүү болгон. Салима Саидовнанын репертуарында Жорж Бизенин Кармен, Джо Вердинин Аида, Евгения Онегин Татьяна аттуу ырларын аткарган. Элдик кыргыз операсынан Айчүрөк, Токтогул, Жамиля, Айдар жана Айша аттуу ырларды ырдаган. Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Кызыл эмгек орденинин ээси, Ардак белги, Ардак грамота, ыраазычылык кат жана көптөгөн медалдардын жеңүүчүсү болгон. Жолдошу СССРдин кинематографы Юрий Сергеевич Шведов болгон. Ал Мосфильм, Кыргызфильм киностудияларында эмгектенген. Ажарлуу айым чоң түйшүктү мойнуна артып, ченемсиз чоң жоопкерчилик менен бир уулду тарбиялап, үзүлгөндө улап, улуулукту, солуулукту даңазалап, үйдүн куту түндүктүн түркүгү болгон. Белгилүү вокалист айым, өнөр адамы, кыргыздын сыймыгы, Кыргыз СССРинин эл артисти Салима Саидовна 1995-жылы 13 октябрда дүйнө салган. Анын артынан көптөгөн чыгармалары, ырдаган ырлары калды. Кыргыз операсынын чыныгы жылдызы, анын ырлары жана ролдору бүгүнкү күндө дагы чоң таасирге ээ. Анын чыгармачылыгы элибиздин тарыхы жана маданияты менен тыгыз байланышта болуп, кыргыз маданиятынын дүйнөгө болгон керемет тартуулай турган эметин дагы бир жолу көрсөттү. Жакшы өнөр ар дайым өз эйлеринин жүрөгүндө жашайт жана Салима Бекмуратованын мурасы бул түбөлүк баалуулук. Муратованын инеси тууганы келип отурат. Ардактуу мугалим Эркин айылынын тургуну Ташбаев Адылбек Садыкович. Келип койсоңуз. Assalamu alaikum, урматтуу меймандар, станцияга өтүштү. Assalamu alaikum, инелер, эже карындаштар, урматтуу коллектив, мектептин жамааты. Мен бул жерде көп жыл иштегенмин. 13 жыл завуч болдум, директор болмусумун. Азыр шартка жараша Чанжак орто мектебинде математика мугалиммин. 8 жолу республика олимпиаданын катышуусу. Эми мен азыр ошо Бекмурат Саид Бекмуратовичтин турган үйүндө жашайм. Ал менен алар кимдер экен кичине мен силерге баяндап берем. 3 мүнөт убакытында. Бекмурат чоң тагабыздын 3 уулу болду. Бirincisi Çoğun Said kişi, ikincisi Sultan, üçüncüsü Akı dedi. Akı tağavuz bilimli kişi oldu. Şu yerden Oktyabr'a açacağım varıp, Oktyabr'da açılgan bir başlamış mektepte sağlık verdirilmek istedim. Ben bu Ulu Soğuş başlanğanda Sultan ağabeyimiz, Akı ağabeyimiz, Ököten Sultan soğuş kaldı, el yurtun korkuğa ketken. Akağabeyimiz oşonunca kayıtmaya kaldı. Sultan ağabeyimiz gelip, şu yer uzak yıl yaşap kayıtıştı. Alerli Said, ağabeyimiz şu yerde ketkenin sebebi, şu yerde Bişkek'ten, Olu Vakta Fırmıza'dan konser koyup, sabah
белгілі кішілерден қалғанда елден ел айтып тұр, şu жерде біздің бір жақсы балауыз бар, қылқияқ жыртқан деп ошоған алып келгенде şu жерде залда колхоздың залы бар эле ошол жерде эркин колхоз болгон ошол жерде тартып бергенде анан сен Бишкекке барышың керек экен балам, бул жерде жүрбөгөн талантың бар экен деп муну Кыргызстан композиторлор союзунун башчысы Шубинге жеткиришкен. Анан Шубин атайын келип 33-жылы буну семьясы менен Саидтан Бишкекке алып кеткен. Азыр курмуса азыр Бишкек. Ал жерде барып ошол Кыргыз маданият эмгекчилигин кишилер менен бирге иштешип bu atımda soğuş mezgilinde bu kişiler ne kadar mezgiller, belirli kişiler. Bunlar soğuşlarda adamlar var, konsert koyup duruşlar. Yeme, Alemi, Bekmurat çok tarağı natası, usta, çor, çalgan, kolumuzda çapkan, kıl kıyaktı tartkan kişi oldu. Bu şu kişinin tasırının oğlu şu Said Tağavuz, şu cevapta getip oldu. Demin ben Kaynemin aytkan bir okuyan aytıp barayım. 36-37 yılları bir günü iki bölmeden turgan Ilaydan salıngan uy var elе. Men özüm uyum buzdurdum şunu. Oşol uyda azı Gorgonda olgan emes, azırkıda Darvazada olgan emes, açık bolgan da bardı bizler. Tapır 4-5 at tukulda gelip aldı deyip. Anan Kaynemin aytadi, apam oygonup ketdi deyip. Anan 2-3 kişi örtük jolunda girip geldi. Жатқан бөлмеге кіргенде бір қымбат айланайында балдарым теор боласың деп Саид кішкене Салима кішкене дейді анан Саид деген кім деген екен анын баласы ошондо 16 жашар бала екен ошону алып ұмытып кетип калышкан бул убакта көрсө басмачылардын чоңу ушуну алып келесиң деп билесиңер кыз бөлүмдерден токтогон ошонда ошол кылбай ойноп жүрүптү ошолор ойноп анан 2,5 айда жүзөп биттеп аябай болуп качып келген айтып берди ушундай кыйынчылыкта бирок ошо таланты бар экен ошондо эле билинген бул Бекмураттын жанагыдай 3 уулун мен сизге айттым 4-чү карындашы Катыча деген карындаш болгон ошол Катыча мени таяды uzak жашап şu жерде ачып коюп мен өзүм ошонун небереси мен Бекмуратов Саид 1901-жылы Кара Суу районунун Эркин кыштагында туулган ушу жерде 66-жылы дүйнөдөн кайткан Советтик Кыргызстандын газети болот эле ошол сүрөтү менен кайгыруу терең кайгыруу менен биздин жетекчилердин сөздөрү менен мен ошо газеттен белгилүү кыякчы кыргыз эмгекчилеринин артистин 1939-жылы алган Саид Бекмуратов жөнүндө айтып атам атасы жөнүндө Кыргыз мамлекеттик театрында 34-36 иштеген Кыргыз мамлекеттик филармониясынын 36-жылдан 61-жылга чейин иштеген Тулузада Күреңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайында иштеген 61-жылы элдик ырларды күйлөрдү кыяктан коштоосунда ырдоону күй тартууну абдан өздөштүргөн бул Калыбай Нармат Айдарали Мураталыдан өздөштүргөн ал кыякчылардын Керөзөн Бегарыстан Актокту Ат кетти Шырдакбектин Боз жорго аттуу жана башка ырлардын устаттык менен кыяктап өзүнүн чыгарган ырлары өзү сырдаш тизген күн Кул пенде, кедейдин арманы, улуу басар жана башка күйлөрдү өзү чыгарган. Паризат, бери чык, эки жол жүрүш аттуу ырлардын автору. Азыр Паризат эжекен атында. Бул биздин маданияттын казынасына 20дан ашык күйлөрдү жана ырларды жаздырган.
кылкыяктын мыкты чапкан өзү да уста болгон, атасынан алган кесибин уста болгон. Кыздардын кылкыяк ансамблин өстүргөн. Кыргыз адабияты менен маданиятын искусствосун Москвада өткөн 2-10 күндүгүнүн 39 жана 58 жылдары катышуусу болуп, ал жерде ардак белгисинин ордени менен сыйналган. Ардак белгиси ордени, медалдар жана ошолор менен сыйналган. 11 февраль 1960 жылы 63 жашында, Багамар жашында ушул кайтыш болду. Ошол кыскача айтып Кыргызда далай чыган бар, кызматы сиңген халкына ардактап сүйгөн бир кыз бар, атактуу өрүчү Салима. Сыбызгып мукамды алышып, окшошуп кылкыякка, атамдын кызы турбайбы, алганга сабак жашында. Кийин болуп чоюп, атасын тыңшап дайыма, кулагын төшөп, кун коюп, кылкыяк ойноп жатканда. Filmin tereң, ülçeleң, opera ırındırdagan, sayızda şölkö barısı, adam joktur ukpagan. Elden düşpöy jarkırap, jıldızday janıp ürçeleң, düýnünü gezip kıdırıp, dürküretkön kız eleň. Бүгүнда турат жаркырап, жүрөккө түнөп элесиң, талпынып учуп бараткан, мына жаштарга таасир бересиң. Emgek elin eskilmegen urası, eli suyun, emgektенген жаранды. El içinde kaşkasınday tanımal, kim unutar, Salimaday kızlardı. Onun tuğat günü turat ölçmezdir, sayrağanday Alatoğlu'nun uları. Özgöçe tür, özgöçe ür opera, alınırgı cedil kıyın turmuşta, ösün gerek özdeştirip barısın, önür, emgek birday bolgon uçurda. Yaxşısın, tatuptul zor talanttın, Sayit atam bergen appak dubasın, talanttul bol, tatuptul bol elgedep, bergen tura Salimaday burasın. Göç belgiler töşüңүздө жаркырап, эмгек сиңип, эл ичине тартылып, эл артисти деген наам ыйгарып, берген тура мамлекет ардактап. Өмүр жолу эмгек тура өзгөчө, зал карталан Сайит кызы Салима, улуу жолдо өркүндөгөн өмүрү, үлгү болуп өсүп жаткан жаштарга. Elin suyup turat seni eskerip, kalktırılga özüm için estelik. Süratüngü ilip mektep zalına, tadına kay, Salima'nı, aferin! Olçamlar olsun bizim tadına kaytalanlarımızda. Gelingizler. Bizler üçün akırkı çıkarma olsun. Madaniyatın mırtı hizmetkeri Gülpiza Abdrahmanova da bersin sizler üçün. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу эже-агайлар жана ата-энелер, сиздерге башым ийип таазим кылам. Бүгүн аябай кубанып сыймыктанып отурам. Мен дагы кыскача бир сөз айтып кетпесем болбойт. Мен бүгүн Салима Бекмуратова эжекебиз жөнүндө. Бул эжекем үйүндө мен дагы 5 жыл жашап калдым. Бишкекте окуп жүргөн учурумда эжекем бул кара суук жыярчы деген жок. Үнүмдү жактырып мактанып кетейин. Сен менен 1-2 күн жүр, анан көрөм ырдатам деп 10 күн гастролдо чогуу ээрчип, үйүндө 10 күн жаткан үчүн мен аябай сыймыктанам. Салима эжемдин урматына арнап, шаттык күндө жүрөлү деп бүгүн сиздерге шаттык чыгарма менен концертибизди жыйынтыктайм.
Биза Абдрахманова. Salam aytam barına, yaşına da karına. Salam verme ilgirtev, gel atkan kırgız saltıda. Kalağanım ak dilek, tuğanlar caş olmada bolsun şatlıktan. Kadınımınan ateneler tilegenin güt bolsun. Büyük uçunu vurulup, büyük örgü kutkunsun. Allah'ın oldu barında, bundan arka balkınları dağılen alatı menen ten bolsun. Çın yürekten aytarım, tuğanlar bana bugünkü günden günge ötülgün bayramların kut bolsun. O çabuk bana turganda, aldın arda tuğanlar, tuttuk davırdap geteyin. Canı cıl gelip jatkanda, canı kalı aytayın. Canı cılda tuğanlar, canı göynü giygile, canı demde жүрgülü, canı pılan çiygile. Büt bardığı canırsın, tuğanlar canırvasın übülönge. Men bugün buna tuğanlar barın arıga, kımbat bilek almadım. Men başımdı orutup, başka bilek kamdabay, ırda turam aldımda. Bolgonu boldu tuğanlar, bugün yürekten çıkan ırlardı silerge gana arnayımın. Rahmat, ardayım şimdi kol çağlarını. Жақсы қайғыларыңызды қабыл алып тұрсаңыздар, біз дағыт қиынсып, өлі қиратыққа тұрғайын, тағы да кірем да, нұрда қарайын. Бар болыңыздар, апалар, ардайым, өзәл болып жүріңіздер. Сіздерге арналған Бартуған Құлов ағайымыздың «Өзәл қыз» деген шығармасы қабылыңыздар. Men dağırda pereyim, aşığım sabahda saldımız yürek adamlar diser güzel aklıma. Hep gördüm dala yoluna, geçtim dayran uluna, izlep geldim güzel kız tanıştılar sendey suluna. Tanıbaysın sen mene, tar bağla der seni, tanı çalış ol yerden atar tiptü güzel gel verin. Hep görmekönsin sen mene, gök maktaşa der seni, gönüş şöyle şur yerden görkümdü güzel gel beri. Göydüğün kızıl başaya, görgünü de geldim mataya, büyük göz salsam özün salda görkümdü sulu sıpayı. Ey de boğla kalk bile, kıyısı da bireyim. Yoluna kızıl başaya, yol cürüve geldim mataya, canımda salsan özün salda caroker güzel sıpaya. Kıylanı gördüm kılırım, karasu minen çarmaktan, kaş kirpigin tögülü ve karasam kumar tarkatkan. Gözüm süysem insulu, gögülü süydü bir sulu, gögülü süygen sen boldum da görünen aşık men boldum. Sanatan aylar saltın göz, samadın beken güzel kız, hep degen aylar rekay kızdan estedin beken güzel kız. İyi de bollar. Surağanım sevme, süybey bir kişi geleve, sıpayının ceynine bilbey bir kişi geleve. Bilegim kızıl gülüm var, bir iş için boldum zar, tartuğa kızıl gülüm var da tavşırış için boldum zar. Ziyada bulsam bularsam, zarımdan oğlum gülüm dal, gerek bolsa güzel kısta kürü durman günüm dal. Karanlıda yol bassam, çırağına bolup жүрeyim, kayda varsa canımda men ınağın bolup жүрeyim. Gündü gelip su algan apalar bulağına bolup жүрeyim. Çakşılmazdan açıgan, evine de bolsa oyunda, yüreğinden ilingen da tutkunum menimin torunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün biley,
tağdırım senin kolunda. Buyursam gelecekte sizlerden gönüllüleri götürüp manavlardan çok devletli insanlar olduğunda. Sırtındayız. Hayır. Bizim ailemize de böyle.
Бишкекке биринчи жолу барып, Аксыбай Атабаев агайыбыздын жанарында биринчи орун алып келдим эле. Ошол мезгилде мени талпынтып учуп барып кел деп чакырган алдыңыздарда Борис агайым отурат. Бир кол чабып коюңуздар. Барбаңыз агай. Бир ошол менен атайын барып, кызым өзүнүн сахнасынан көрүп келейин деп келип отурат агай. Бул чыгарма сиз үчүн болсун. Ушул акайдымды карматкан ушул агайым. Бишкектен ырдатып келген. Dayıdasın
Örgündömezsin nur zaman Ölümümüz için iştiğinden örgündömezsin nur zaman Qanday baxtli odamlar sizlarda baxtlisizlar жөнінен қол шаппай тастар мына болған шығарманы аттырайын рахмат ежекелер сіздерге дәлгі жолы тәсім сіздерге бар болыңыздар қаламды сүйгендерін естеймін
içine salатасар кредитті ұмытқылар. Болсын барлығыңыздар. Мен бүгін барыңарға атайын көргім келіп, шындарға шақырып отырам. Барыңарға барғым келіп деген шығармын. Мен бүгін барыңарға барғым келді. Uçaktan canыңарда болғым келді. Қамағы бүрік өлмесін бір өдімде. Барыңдың көңіліңді ашқым келді. Барыңдың көңіліңді ашқым келді. Мен бүгін барыңарды көргім келді. Жашоның жытты гүлін бергім келді. Ұзақты өмірлерді жат-жаштым. Өмірдің мончоқтырын таққым келді. Өмірдің мончоқтырын таққым келді. Мен бүгін барыңарға барғым келді. Құшақтап жаныңарда болғым келді. Аппақтан нұр төгіп елге жетті. Ақ тілек барыңарға айтқым келді. Ақ тілек барыңарға айтқым келді. Barınardı, görgüm geldi. En bugün barınardı, bakım geldi. Ak dilek nemsilerge aytım geldi. Kenelikte öğrendi. Bir jarayla bir oldu. Балалар келгендерден соң қой тоқтат деп қалғаныңыздар бармаңыздар. Көрпемің айға серпілер, қолыңда аккордеон серпілер. Мынау тұрған халқың ол шапса, өр түйіні шешілер. Тұрмақтың көшіне қайдан үйренген? Тұрмыңыздар қандай тұрған жерден тұрмай. Барғаныңыз ағай, өміріңіз ұзын болсын. Ардайым жадыра жайнашып деп жүре беріңіздер. Шындап бір шығармаларды азам болмағандар ма? Бешінші бір класс, бағыз жоғдаймыз. Келіп барсам классқа, сен отырған, ей сен отырған. Belki burçta men durdum, bola turgan, hey bola turgan. Okşap ketdi oşo gün sensiz mağa. Hey sensiz mağa.
kokostan Joldan ele Hey joldan ele Iylavidim şoluktu Şondan egen Hey şondan egen Buladı yağmur işler Gökçüloran Hey Gökçüloran Beşinci bir klasta Bolur devren Beşinci bir klasta Bolur devren Beşinci bir klasta Bolur devren Bravo! Президент таланттары комузун колго алып Атай Огонбаевдин Маш Ботой чыгармасын чертпесин кабыл алыңыздар. Жандар болсын, біздің қатнақай таланттарымыз. Балымыздардан қолымыз үш болсын. Андактуу бизге келген коноктор, мамлекеттик кызматта иштеп жаткан асылдар, сиздерди жакшы түшүнөбүз, ушунчалык убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Анда эмесе кол чабыңыздар менен биздин нысандарыбызды узатып койсок салдар. Алим апрель үчүн сиздерге балдарыбыздын концерти уланмакчы. Андыктан козголбоңуздар. Достор, айтор ностальгия мынакей. Ушул эле жылы биз апрелдин аягында болуш керек. Кара Суулук Гүлпиз Абдрахман эжекебиз менен биргеликте эки мектептин окуучуларын чогултуп конкурска алып барып, конкурстан сырткары жогорку кеңешке чейин кирип саякаттап чыкканбыз. Азыр өзүнчө менде ностальгия болуп атат, карагыла.
Жалпы жону 40 киши барганбыз ушуга. Окей, Иман Нуру фракциясы атайын ушундай сонун экскурсия уюштуруп беришкен. Улак үйдүн ичинде. Тарых сүйлөйт экен ушундай, тарых унутулбайт экен, жакшы иштер унутулбайт экен. Анан жакшы адамдар унутпайт экен кылган ишибизди. Ыраазычылык дейбиз, Мына сүрөттөгү Гүлпизе жигит экен мынакей. Назарчы Абсамат Масалиев экен, тарыхый сүрөт аны. Мондай өнөр канасы чиркин кара сууда карагыла. Шикарно.